Assalomu alaykum, sizlar менен Nazira Dessert. Bugun sizlar менен өзгөчө, даамдуу, тоюмдуу жана бир жасаганда окшоп чыга турган киш жасайбыз. Бизге керектүү эле тооктун төш эти, пияз, картошка. Анын баарын кубик кылып турап, кызып турган майыбызга биринин артынан бирин салып кууруп алабыз. Көп куурубайбыз жана толук бышырбайбыз. Түбү алып кетпеш үчүн бат-баттан аралаштырып турабыз. 5-6 мүнөт куруп алгандан кийин сметанабызды кошуп, кайрадан аралаштырып, туз, мурч татымына жараша жана консерваланган горохту кошуп, 1-2 мүнөт кууруп, оттон алып коебуз. Камырын жасап алабыз. Унга сливочный майды кошуп, крошка түрүгө келтирип алабыз. Анын артынан эле жумуртканы, сметананы, туз, соданы салып, жумшак камыр илейбиз. Камырды тыныктырбай эле жайып баштадым. Формага ылайыкташтырып, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Формабызга салып, четтерин алып, жарым бышкан салмабызды кошуп, тегиздеп, анын үстүнөн өзүңүздөргө жаккандай сыр менен себелеп коебуз. Сырды канча көп кошсоңуздар, ошончо даамдуу болот. 170 градуста 25 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Тоок этинен жасалган киш даяр. Дасторконго тарта берсеңиздер болот. Бул тамакты үй бүлөбүз менен сүйүп жейбиз. Сиздер да сөз жасап көрүңүздөр. Рецепт пайдалуу болгон болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.